Анара сага баары түшүнүктүү болдубу? Сенде мага берүүчү дагы бир суроолоруң бар беле? Рахмат эже сизге. Сиз мага аябай чоң колдоо көрсөттүңүз, жакшы кеңештерди бердиңиз. Мен эми кызымды эмизүүнү уланта берем. Мен эмизүү учурунда эң негизги учурларга көңүл буруу керектигин түшүндүм. Мисалы, баланын колдоого жайгашуусу, баланын оозуна эмчекти туура салуу, көкүрөктү тандоо, эмизүүнүн жыштыгы. Мен сага баланын тамактануусу жана багуу маселелери боюнча кеңеш берүүгө дайым даярмын. Рахмат эже. Күйөөң, үй бүлөң жана жакындарың тарабынан болгон колдоо сенин өзүңдөгү ишеничиңди чындайт жана балага эмчекти жакшы эмизүүгө көзүңдүн жетишин бекемдейт. Уялбагын, келип тургун, жакшы бар. Рахмат сизге. Эмизген эне үчүн күйөөсүнүн жана жакын туугандарынын колдоосу өтө маанилүү. Ал гана эмес, кээ бир учурларда өтө зарыл. Эгерде жаш эне эмчек эмизем деп көңүлдөнсө, анын күйөөсү ымыркай үчүн эмчек сүтүнүн баалуулугун түшүнсө, эмчек эмизүүнү ымыркайдын тамактануусунун табигый жана эң жакшы варианты деп түшүнүүсү абдан маанилүү. Эне бала эмизип жаткан учурда эч бир башка иштер менен алектене албайт. Ошондуктан ата буга туура түшүнүп, үйдөгү кайсы бир жумуштар болсо, ошолорду өзү аткарып койгону жакшы. Жаш энелер гормоналдык өзгөрүүлөрдөн улам өтө сезимтал болуп, көңүлдөрү тез ооруп калат. Бул болсо эмчектен сүттүн чыгышына терс таасирин тийгизет. Ошондуктан аталар жубайы эмне болуп жаткандыгын туура түшүнүсү, ага сабырдуу, жумшак мамиле кылышы, коргоочусу болуп, стресстен, кайгы кападан коргоп турушу бул өтө маанилүү. Жакындарынан уккан колдоо сөздөрү эмчек эмизүүнү улантууга түрткү берет.